Ош шаарында алгач ирет жол үстүнө жол өтмөк салынууда. Курулуш иштери Алишер Набаев көчөсү менен Абсамат Масалиев көчөлөрүнүн кесилишинде жүрүүдө. Жол өтмөктүн бийиктиги 4,5, турасы 4 метр, айланпанын диаметри 38 сантиметр. Учурда курулуш иштеринин 40% аяктады. Быйыл өлкөдө эгемендүүлүктүн 32 жылдыгы Ош шаарында белгиленет. Дал ушул иш-чарага курулуш иши толук аякталып, пайдаланууга берилери айтылды. Курулуш иштери ушул жылдын 2023 жылдын майдын 20-ларында баштаганбыз. Азыр бирок бизге баягындай өтө баягы шаардын ортосу болгондуктан баягы тездик менен бүтүрүү тапшырмасы коюлган. Биз ошол себептен эксмен менен иштеп атабыз азыр. Бул иштин баардыгы иш боюнча айта кетсем бул Набаев, Масалиева көчөлөрүнүн кесилишинде бул жөө адамдар өтүүчү өтмөк болуп эсептелет. Бул железобетонный конструкция деп коет, бетонный конструкция жалаң. Ошондой типте каралган проект боюнча. Проект боюнча айта кетсем, бул баягы Масалиева жактан ар тараптан 4 лестницасы бар, тепкичтерден чыгат. Андан сырткары мүмкүнчүлүгү чектелгендерге лифттер орнотулат ар жагында 4 тарабынан. Дал чипой лифттер коюлат, буюрса ошо лифттер менен майыптар ошо лифттер менен чыгып түшөт. Калган адамдар, жөө жүргүнчү адамдар лестница менен чыгып түшөт. Өзүнчө тепкичтер коюлган. Андан сырткары бул проект боюнча айта кетсем, 5 этапка бөлгөнбүз бул проектти. Биринчи этабы бул жер казуу иштери болот. Жер казуу иштеринде өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бул жерде шаардагы эң баягы центральный баягы трубопроводдор каралган, электроснабжение боюнча, суу түтүктөрү боюнча, андан сырткары связь линиялары, эң чоң линиялар ушул жерде каралган. Алардын баардыгын перенос кылып бүттүк буюрса. Өйдөдөгү баягы үстүдө каралган электр чыңалуу линиялары каралган болчу, баягы жогорку чыңалышта. Алардын баардыгын жердин түбүнө киргизип бүттүк уже буюрса. Биринчи этап ошол менен бүткөн. Экинчи этап бул үстүндөгү 12 түркүк деп кое берейин. Түркүк каралган. 12 түркүктү биз буюп бүттүк уже буюрса баардыгын. Үчүнчү этабына келсек, үчүнчү этабына азыр үстүндөгү перекрытие деп коет, железобетонный перекрытие. Аны ошолорду азыр куюу этабындабыз. Ополовка токуп атабыз азыр только. Анан бул этап бүткөндөн кийин, андан кийин 4-чү этапка өтөбүз. 4-чү этап уже лестницалар куюла баштайт, железобетонный лестницалар. Андан 5-чү этаптан уже үстүндөгү перила деп коет, баягы кармагычтар. Ошолор болот. Анан электричество, суу түтүктөрү, анан лифт, ошолор менен баардыгы менен аягында 5-чү этап менен бүтүрүп беришке пландап атабыз. Сметалык баасы канча болгон? Сметалык баасы бул шаардык бюджеттин эсебинен каралган, бул 46 миллион 300 миң сметалык баасы. Биздин тендердик баабыз 45 миллион 300 миңге барабар. Бул шаардын бюджеттин эсебинен бөлүнүп берилген. Азыр канча жумуш жүрүп? Азыр ушул тапта эксмен менен иштеп атабыз. Күндүзгү сменде 15-18 адам иштеп атат. Түнкү сменде дагы ошондой эле 12-15 адамга чейин иштеп атабыз. Себеби бул жерде баягы жолду жаап алганыбызга байланыштуу, баягы тез арада ичинде бүтүрүү аяктоо тапшырмасы коюлган. Ошого эксмен менен иштеп аягына чейин чыгарыш керек экен. Сапат жагынан алсак, бул жерде көзөмөлдөөчү органдар бар. Мамлекеттик тарабынан мамлекеттик архитектура курулуш тарабынан ГАСК деп коет, ошол жактан отдельный надзор жүргүзүлөт бизге. Андан сырткары шаардык капиталдык курулуш башкармалыгы тарабынан технадзорлор каралган. Андан сырткары дагы бүт биздин үстүбүздөн соответствующий органдары баардыгы текшерип туруп атат, баардыгы убагында жеринде текшерилип туруп атат. Сапат жагынан буюрса, бул баягы шаардын ортосунда жайгаштырып, адамдарга, жөө адамдарга курулганына байланыштуу бул жерде сапат жагы өтө дыкаттык менен каралууда. Бул өзүңүздөргө белгилүү болгондой, шаарыбыздын мэри дагы күндө даже 2 жолудан келип текшерип кетип атат биздечи. Так, бул жөө жүргүнчү өтмөктүн бийиктиги боюнча айта кетсек, бул баягы бунун астынан троллейбусный линиялар өтүш керек. Ал баягы стандартка жооп берилген. Баардыгы ошол баягы долбоорлоо убактысында ошолордун баардыгы каралган.
астынан троллейбус өтүш керек. Эң пас жерибиз 5-50 метрге барабар, 5,5 метрге барабар. То есть алдынан троллейбус өтө берет, астында ошол эле светофорлор каралган. Мына азыркы турган светофорлордун бардыгын алып таштайбыз. Биздин жөө жүрүүчү өтмөктүн астында светофорлор болот. Бул жерде жөө жүргүнчүлөр өтүүчү светофорлор коюлбайт. Себеби жолдон жөө жүргүнчү өтпөш керек. Автомобилдерге эле светофорлор каралган только. Узундугу өйдөрдө жөө жүргүнчү өтмөктүн узундугу, общий узундугун алсак 150 метрге барабар. Анын кенендиги 3,5 метр. 3,5 метрге барабар ичи. А сыртына чейин 4 метр болот.